Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн биз силер менен кыргыз адабияты сабагын өтмөкчүбүз. Балдар, биздин өлкөбүздүн президенти Сооронбай Жээнбеков быйылкы 2020-жылды кандай жыл деп белгиледи? Айткылачы. Ооба, балдар, быйыл 2020-жылды президентибиз аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды коргоо жылы деп белгиледи. Андыктан биз дагы аймактарды өнүктүрүүгө өз салымыбызды кошуп, алдыңкы технологияларды пайдаланып, сабактарды өздөштүрүп, бактылуу балалыкта чоңоелу. Ал үчүн биздин курсагыбыз ток, кайгыбыз жок болуш керек, балдар. Ал эми курсак ток болуш үчүн бизге баарынан мурда нан керек, балдар. Анда төмөндөгү макалдарга көңүлүңүздү буралычы. Жер жүзүндө нан болсо, токчулук болот. Нан болсо ырда болот. Ынтымак болсо элиңде, ырыскы жашайт жериңде. Эмгек кылсаң жашыңдан, дөөлөт кетпейт башыңдан. Анда балдар, мен силерге төмөндөгүдөй суроолор менен кайрылгым келип турат. Силер ойлонуп жооп бергиле. Биринчи суроо. Балдар, нан адам баласынын жашоосунда кандай орунду ээлейт? Биз нансыз жашай алабызбы? Нан эмнеден жасалат? Нандын кандай түрлөрүн билесиңер? Үйдө нанды кимдир жасайт? Буга чейин Жунай Мавленов тууралуу уктуңар беле? Анда бүгүнкү сабактын темасы, балдар, Жунай Мавленовдун нан аңгемеси. Ал эми сабактын максаты Жунай Мавленовдун өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу маалымат аласыңар, нан аңгемесинин мазмунуна, маанисине түшүнөсүңөр, ой жүгүртүүңөрдү, аң сезимиңерди өстүрөсүңөр, эненин, бир туугандардын ыйыктыгын, нандын улуулугун, аларга урмат менен мамиле кылуу керектигин түшүнөсүңөр. Улуу муундун салтын улоого, эмгекчилдикке тарбияланасыңар. Кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз СССРинин эмгек сіңирген мугалими Мавленов Жунай 1923-жылы азыркы Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Кош Төбө айылында туулган. Ал Жалал Абад педагогикалык окуу жайын, мугалимдер институтун, Кыргыз мамлекеттик университетин аяктаган. 1942-44 жылдары улуу ата мекендик согушка катышкан. Жунай Мавленов чыгармачылыгын 1948-жылы ыр жазуудан баштаган. 1960 жылы Жүрөк аттуу алгачкы ырлар жыйнагы жарык көргөн. Аркыт гүлдөрү, Мөлтүр булак аттуу ырлар жана поэмалар жыйнактарында туулган жер, сүйүү, эмгек, достук темасы чагылдырылган. Ушул үч жыйнактан кийин ал биротоло кара сөз жазууга өтүп, согуштан кайткан жоокерлердин жекече трагедиясын баяндаган. Бегис сага эмне болду, күтүү, менин күндөлүгүм, келе колуңду, чагылган, нан, турмуш, эне, мен жана айылдаштарым сыяктуу аңгеме повесттери, Ачык асман, Бийиктик, Соңку кайрымсыз жылдар романдары жарык көргөн. Анын Ачык асман, Бийиктик, Жаңы таң романдары, аңгеме повесттери украин, белорус, татар, башкыр, якут, француз, немец, англис, чех жана башка тилдерге которулган. Жунай Мавленов биринчи даражадагы ата мекендик согуш, эмгек кызыл туу, ардак белгиси ордендери жана улуу ата мекендик согуштагы каарман эмгеги үчүн даңк медалдары, экинчи даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Жунай Мавленов 2003-жылы 80 жаш курагында Бишкек шаарында каза болгон. Анын ысмы Аксы районунун Кербен шаарындагы лицей-интернатка берилген. 2008-жылы Бишкекте жашаган үйүнө мемориалдык такта орнотулган. Эми анын нан аңгемесине токтолсок. Аңгеме башкы каарман Жаныбектин 34 жылдан бери өмүр кечирип келаткан Жайылма айылынын бүт турпатын көз алдында элестетип тургандан башталат. Кетмен сабана жөлөнгөн Жаныбек кыштагына көз чаптырды. Эки тарабына окшош жаңы үйлөргө толуп келаткан могуреки түп-түз жол жаңы көчө деп аталат.
анын көз жоосун алып жаткан ушул көчөнүн боюндагы жаңы үйлөр. Ал азыр суктана тиктеп турган жаңы көчөнүн бир четинде көзгө комсоо көрүнгөн Карабай экенин үйү. Аны уруштан 1 жыл мурун тургузган. Ал кезде Карабай райондун чоңдорунун бири болгон. Ошол учурда анын үйүнө баары суктанышып, үй болбосоң кое кал деп кирген кишинин баары ачылган. Ошентип Жаныбек бир кезде бүт айыл ушул үйгө суктангандыгын көз алдына элестетип өткөрүп жатып, азыр учурдагы элдин ушул үйдүн эмнесине суктандык экен ошондо? Пайдубалын кара. Эмичи чоң аппак үйлөр курулууда дешкендиктерин эстеп турду. 2 күндөн кийин колхоздогу курулуш бригадасы кезек боюнча булардын үйүнө да келмек. Жеңишбек ошондуктан Жаныбек менен бүгүн эски үйдү бузууга киришти. Жеңишбек Жаныбектин улуу агасы Сарымсактан калган жалгыз туяк. Ошентип үйдү бузуп жатышып, далистин тушуна барып, арык колдорунун тарамыштарын түйүлтө, кетменин төбөсүнө өйдө көтөрдү да чаппастан Жаныбек кайра жерге койду. Эмне үчүн? Анын маңдай териси жыйырыла түшүп, кырдач мурдун таноолору кериле берди. Ким билет, балким ата-энесинин өмүрү өтүп, агалары төрөлгөн бул үй азыр жаш балапандардын уясындай ыйык көрүнүп, бузууга жетип барбай жаткандыр. Түшкө дейре бир үйдүн төбөсүн тизеден келген кара чирик саман аралаш топурактан экөө араң арылышты. Экинчисинин үстүн жарымдап калган кезде Жаныбек кууш маңдайынан мончоктогон терди жеңи менен шыпыра арчынып, анан тамеки тутантты. Топурактан арыган торсундун бирине көчүк басып, экинчисинин узун буттарын тиреп отура кетти да жаак этин капшыра папиросын сору баштады. Кебетеси ишке берилип кетип, ага кумар аша түшкөнбү? Кайра тартып, оозунан, мурдунан көгүч тутум булатып жатты. Бул дем алыштан пайдаланып Жеңишбек шатыны кыйчылдата суу ичип келейин деп төмөн түшүп кеткен. Дароо эле катуу кагазына жерде түшкөн папироско чырт эттире тиш арасынан түкүргөн Жаныбек аны бут арасынан ылдый чертип жиберди. Өзү эмнегедир жаш балачасынан анын кайра барып түшкөнүн көз салды. Үстүн жука топурак каптаган тегерек нерсенин үстүнө барып бир тийгенде аны папиростун гүлгө айланган жагы үзүлүп кетти. Тегерек нерсе эмне болду? Кичинебизде апам бизге аш куюп берчү кара аяк эмеспи? Аякка окшобойт. Же тамдын төбөсүнөн түшкөн кесектин калдыгы каны бекен? Кандайдыр бир сезим Жаныбектин жүрөгүн жанып өттү. Нан, баягы нан. Буунган кишидей анын добушу каргылданып чыкты. Додолонгон топурактын үстүнө тик секирген Жаныбек алигини кош колдоп ала койду да бетиндеги топуракты үйлүп жиберип бооруна кысты. Чын эле нан экен. Муну айсапын жегем кантип унутуп койдум? Бул үйдүн какыр-чикирин өзү баш болуп жыйнаштырбады беле? Кантип нанды унутуп калды? Жыгырын дарылганы менен не пайда берди? Андан көрө топурак алдында ташталып калганы артык эмеспи деп атайлап таштады экен. Андай болууга тийиш эмес эле. Далай жылдан бери ушул үйдүн шыбында ак калтак илинип турчу бу нандын бап эстеп бетин жөргөмүштүн желесине бастырбай, маңар байлатпай, апам өлгөндөн бери сактап келаткан өзү эмес беле? Жаныбек азыр бооруна кысып турган нандын четинен 3 жери кетилген. Анын 2 улуу агаларынын тиши тийген жер, 3-үчүсү өзүнүкү. Бу нанды Бибиш апа өзү жаап, өз колу менен биринчи жолу тун баласы Сарымсак кан майданга жөнөп жатканда ат жалына сунган. Четинен тиштеп кой балам, ылайым насүйүң өз үйүңө буйрусун. Ушул тилек менен экинчи уулу Асылбекти дагы кан майданга жөнөткөн эле. Кийинчерээк Жаныбегин дагы атказган. Жок, эненин тилегиндей болбой калды. Ал тилек кылгандай Сарымсак менен Асылбек кайрылып келип, эне колун сунган алиги нанды тиштебей калышты. Урушка жетпей кенже баласы Жаныбек гана кайрылып, бул үйдүн кайрадан татты. Бирок аны эне көрбөй калды. Жеңиш жылы 4 жыл бою жол тиктеген анын көзү түбөлүккө жумулган болуучу. Ошентип Жеңиш күн энеси көрбөй калды. Балдарын да күтүп жүрүп, энеси өтүп кеткен эле. Баса, балдар быйыл Жеңиштин канча жылдыгын белгилейбиз? Ооба, 75 жылдыгын белгилейбиз, Андан ары окуя эмне болду деп ойлойсуңар? Аңгеме кызыктуу бекен? Түшүнүп жатасыңарбы? Анда уланталы. Агалар менен энесинин ал эстелиги бут астында тепселип калганын көргөн Жаныбектин каңыры өтүтү түштү. Апасынын уялаштарынын жыты ушул нанда сакталып калгандай, аны бетине кармап, жыттай берди эле көз жашы чаңдуу жүзүнөн төмөн көздөй ис салды. Ошентип Жаныбек эски үйүн бузуп, жаңы үй тургузуп, жаңы үйдө жашап калат. 2,5 айдан кийин ак калтагы салынгандан жаңы үйдүн шыбына кайра орун алды.
Аңгеме ушуну менен аяктады балдар. Анда аңгемедеги бизге тааныш эмес сөздөргө көңүлүбүздү буралы. Сөз куржун. Баары көңүлү, чекене киреше, көп пайда табуу, далистин үйдүн кире бериши, ак калтага жука кездемеден тигилген баштык. Анда балдар, төмөндөгү нан жөнүндө айтылган макалдарга көңүлүбүздү буруп, маанисин түшүнөбүз. Нан баарынан улук. Нан адамдын маңдай тери. Кулактай нан жесең, улактай күчтүү болот. Даны жоктун наны жок, наны жоктун жаны жок. Нанды жерден сура, аккан терден сура, малды эрден сура. Наны жок, чай курусун, кайры жок, бай курусун. Ачка отурганча айранга нан туурап жеген жакшы. Нансыз убакыт ачуу өтөт. Анда өтүлгөн темалар боюнча силерге суроолор жана тапшырмалар. Жунай Мавлянов жөнүндө эмне түшүндүңөр, эмнелерди билдиңер? Берилген бош орундуктарга жазабыз. Балдар, биз адабият сабагынан кадамдар боюнча иштечик, Анда биринчи кадам билүү. Жаныбек менен Жеңишбек там салууга кандайча киришти? Эмне үчүн нанды көрүп Жаныбек секирип түштү? Экинчи кадам түшүнүү. Карабайдын жашоосу кандай экен? Эмне үчүн Жаныбек Карабайдын үйү тууралуу ойлонуп кетти? Эмне үчүн Бүүш апа четинен тиштеп кой балам? Ылайымна сүйүң өз үйүңө буйрсун деп айтты. Үчүнчү кадам талдоо. Кыргыз эли эмнеликтен нанды баарынан улук деп эсептешет? Эмне үчүн аңгеме нан деп аталганы жөнүндө ой жүгүрткүлө. Төртүнчү кадам жыйынтыктоо. Аңгемеден кандай таасир алдыңар? Анда сабакты жыйынтыктайлы. Нан аңгемесинде турмуштук бир кичине көрүнүшкө адептик чоң маани берип чечмеленген. Армияга узап бараткан балдары Сарымсак менен Асылбекке нанды четинен ооз тийгизген эне ылайым туусуна сүйүң өз үйүңөн буйрсун деп айтат. Бирок эненин балдары согуш аламатынан кайтпай калды. Ошентсе да аны эне балдары ооз тийген белек катары сактап жүрдү. Жаныбек да эне салтын жолдоп жаңы тамына илип койду. Силер да нанга урмат менен мамиле кылгыла. Анткени нан адамдын таман акы, маңдай тери менен жаралат. Аңгемеде согуштан кийинки жылдарда айыл жеринде болгон өзгөрүштөр, өзгөчө жаңы уйгуруу, адамдын жаңыча маданияттуу жашоого умтулуусу көркөм чечмеленген. Аңгемени окуп чыгуу менен силер ата-эне сөзүн ойлоого, урматтоого жана аткарууга үйрөнөсүңөр. Адамдардын бейпил жашашы үчүн тынчтык керек экендигине нанасыңар. Аңгемеде тынч болбосоң алтын сарайдын ичи да караңгы, нары кутсуз деп адилеттүү айтылган. Анда силерге үйгө тапшырма. 5-кадамдагы колдонуу. Менин айылым нан болсо ыр да болот деген темада тил баян жазасыңар. 6-кадам баа берүү. Эмне үчүн нанды көргөндө Жаныбектин жүрөгү жанып кетти? Анда балдар ушул суроолорго туура жооп бериш үчүн окуу китебиңерден чыгарманы дагы бир жолу окуп, суроолорго жооп жазып, дил баян жазып мага жөнөтөсүңөр. Силер тапшырманы аткарып жөнөтсөңөр, мен силерге кубанам. Анда сабак ушул менен жыйынтыкталды. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.